Сооротуучу Кудай. 11 август. Ар бир адамга күлгөн жарашат. Түнөрүп отурган адам бир нерсеге кубанып, жылмайса, ушуга чейин караңгы болуп турган бөлмө жарык боло түшкөндөй болот. Кудайды жүрөктөрүнө кабыл алган адамдардын ичинде кубаныч дарыясы бар. Дайыма кубангыла дейт элчи Павыл Тессалоникалыктарга жазылган катта. Бул жерде болгону эки сөз бар. Ушунчалык чоң Библия китебинен ушул эле эки сөздү алып, ушул эки сөз менен жашасак, биздин жашообуз кандай болмок болду экен? Ушул жердеги дайыма деген сөз тынбай, токтотпой кубангыла дегенди билдирип жатат. Бул мүмкүнбү? Кандайча? Бизге Кудай кубаныч берген. Ал биздин ичибизде. Эгерде мен саатымды карап, саатым, кана, менин колума секир, тагылып кал десем, тагылып калабы? Жок, мен аны алып, өзүм колума тагышым керек. Ошондой эле бизде бар болгон кубанычты биз өзүбүз ичибизден алып чыгышыбыз керек. Ал кубаныч чыгып, адегенде эле жүзүңүздөн көрүнөт. Анан ал барып сөздөрүңүздөн, ошондой эле башкаларга кылган мамиледен байкалат. Жогорудан төрөлүү аркылуу алган бул белегибиздин бар экенин унутпайлы.